Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сиздер менен биз бүгүнкү талкуу кылуучу тема бул текеберчилик. Текеберчилик деген эмне? Текеберчилик негизи бул капырлардын мүнөзү. Ал эми мусулмандарга Аллах Таалам текеберленүүнү тыйган. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям айткан: текеберленген адам эч качан бейишке кирбейт. Ал бейишке кирмек тургай бейиштин жытын да жыттабайт деген. Текеберлик жөнүндө жана көптөгөн акындарыбыз дагы айткан. Тек жүргөн адам соо турбайбы, текеберлик адамга жоо турбайбы деп. Ал эми Умар радиаллаху анху дагы жума хутбасында бир күн турганда өзүнүн текеберленгенин сезе баштайт жана өзүнүн нафсисин тыйып: "Эй Умар, сен кече эле төө кайтарган жөнөкөй бир адам болчусуң" деп нафсисин жеңген экен. Текеберлик жөнүндө дагы биз турмуш сабактарынан бугунун окуясын айтып берсек болот. Бул негизинен адамдардын мүнөздөрүнө сүрөттөлгөн, бирок жаныбарларга салыштырып жазылган. Токойдо бир бугу болот. Ал бугунун мүнөзү күндөн күнгө өзгөрүлө баштайт. Анын мүнөзүнүн өзгөрүлгөн себептен бирден бир себеби анын мүйүзүнүн бутактап, сулуу болуп өскөндүгүндө. Ал жанына келген эчкилерди, ошондой эле мүйүзү кыска бугуларды тоготпойт. Аларды шылдыңдачу жана текеберленчү. Бирок бугунун эч кимге айтпаган бир купуясы болгон. Анын ичке жана ири буттары анын нааразы кылчу жана бул арызын эч кимге айтчу эмес. Күндөрдүн бир күнүндө токойдо өрт башталат. Бардык жаныбарлар качып жөнөйт. Алардын катарында бугу дагы качып жөнөйт. Анын жакпаган, өзүнө жакпаган нааразы болгон ири буттары аны бардык жаныбарлардан алдыга осуруп, кырсыктан куткара баштайт. Ал эми текеберленген анын бутактаган сулуу мүйүзү аны бир калың бадалга илип коет жана ошол бадалга чырмалып андан чыга албайт. Бир-эки аракет кылып көрөт, бирок анда кайрадан ан сайын чырмалгандыгын байкайт. Бугу ошондо гана түшүнүп жетет. Өзүнүн жакпаган ири буттары аны бардык жаныбарлардан осуруп, кырсыктан куткаргандыгын, ал эми текеберленген анын сулуу мүйүздөрү аны өлүмгө алып барганын байкайт. Мына эми ушул окуядан биз текеберчилик бизди кандай гана жаман нерселерге алып барарыгын көрсөк болот. Эгерде бейишти кааласаңыз, анда текеберчиликтен алыс болуңуз. Жөнөкөй болуу ар бир адамга, ар бир мусулман момунга парыз кылынган. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.